Экинчи кочкорду да жетелеп кел. Анын башына да Арун менен уулдары колдорун коюшсун. Анан кочкорду союп, канынан алып, Арундун оң кулагынын көнчөгүнө жана уулдарынын оң кулактарынын көнчөгүнө, алардын оң колдорунун баш бармагына жана оң буттарынын баш бармагына сыйпа. Кандан алып курмандык чалынуучу жайга тегерете чач. Курмандык чалынуучу жайдагы кандан жана майлоочу майдан алып, Арунга, анын кийимдерине, уулдарына, алардын кийимдерине чач. Ошондо анын өзү да, кийимдери да, анын уулдары да, алардын кийимдери да ыйыкталат. Кочкордун ич майы менен куйрук дүмбөсүн, карын майын, боор майын, эки бөйрөгүн, бөйрөк майын, оң санын ал. Теңирдин алдындагы себеттен бир тоголок нан, зайтун майы кошулган бир нан, бир ачыткысыз нан ал. Алардын баарын Арун менен уулдарынын колуна бер. Алар аны Теңирдин алдында силкилдетишсин. Анан аларды колдорунан алып, курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өртөлчү курмандык менен кошо өрттө. Бул жыты Теңирге жаккан курмандык. Арунду ыйык кызматка дайындоо расписине арналган кочкордун төшетин Теңирдин алдында силкилдет. Бул сенин энчиң болот. Ошол кочкордун Арунга жана анын уулдарына тиешелүү бөлүгүн, силкилдетилген төшү менен өйдө көтөрүлгөн сан этин ыйыкта. Булар Арун менен анын уулдарына ар дайым Исраил уулдары алып келген курмандыктардан бериле турган бөлүк. Анткени бул алардын Теңирдин алдында өйдө көтөргөн курмандыгы. Исраил уулдарынын тынчтык курмандыктары Теңирге арналуучу курмандыктар болуп эсептелет. Ал эми Арундун ыйык кийимдери анын көз өткөндөн кийин уулдарына өтөт. Алар ал кийимдерди ыйык кызмат кылуучулукка дайындалып, майланганда кийишет. Анын ордуна келе турган, жыйын чатырына кире турган, ыйык жайда кызмат кыла турган, анын уулдарынан чыккан ыйык кызмат кылуучу ал кийимдерди 7 күн кийиши керек. Арналган кочкорду алып, этин ыйык жерде бышыр. Ошол кочкордун этин Арун жана анын уулдары себеттеги нандар менен кошо жыйын чатырынын эшигинин алдында жешсин. Анткени бул курмандыктар ыйык кызматка дайындалып жатканда аларды ыйыктоого арналган курмандыктар. Аларды башка адам жебеши керек, анткени алар ыйык. Эгерде ыйык кызматка дайындоого арналган эт менен нандан эртең мененкиге калып калса, анда аларды өрттөп жибер. Аларды жебеш керек, анткени алар ыйык. Арунга жана анын уулдарына мен сага буйругандай кыл. Аларды ыйык кызматка дайындоо расмисин 7 күн өткөр. Күнөөдөн тазалоо үчүн күн сайын бирден букачар алып келип, курмандык чалынуучу жайда чал. Аны ыйыктоо үчүн майлоочу май менен майла. 7 күн курмандык чалынуучу жайды тазала. Аны ыйыкта. Ошондо курмандык чалынуучу жай эң ыйык жай болот. Ага колун тийгизгендин баары ыйык болуп калат.